Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен Көкбөрү каналы. Бүгүндөн баштап Көкбөрүнүн тарыхында болгон жагымдуу жаңылыктарды айтып берүүнү баштайбыз. 2019-жылы Талас Ош достук ынтымак оюндары болгон. Мына ошол мелдештин башында ачылыш аземинде Талас Бегелиев Манас Ниязовго ат белек берген. Бул видеонун алдында бул канал эч бир командага жан тартпай тургандыгын, бардык команданын жеңиштери, бардык команданын оюнчулары тууралуу маалыматтар бул каналда бар. Эгер ишенбесеңиздер, бул каналга кирип карап көрүңүздөр. Экинчиден, бөлүнүп жарылуунун ордуна жакшы комментарий жазууну унутпаңыздар. Качкозмун. Манас инибизде келип калды, Талас эли күтүп аткан. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Бул жигитти, ой, Манас Ниязов келеби, Манас Ниязов келеби деп бизден сураган кишилер аябай көп болду. Анан инибиз ошо бутунан бир аз травма алып оюнга кире албай калды, бирок конок катары чакырдык. Кыргызстан ушундай кыйын деп сыйлап бактаганды билишибиз керек да. Анан Талас элинин атынан ушу Ош Талас ынтымак биздин достчулуктун символу болсун деп ушу Манас инибизге мен Кара Шуңкар деген бир жеке турган бир жакшы аргымагым бар эле, ошону тартуу кылып койгонго уруксат этиңиздер туугандар. Кыргыздын намысын коргой турган жигиттер эртең чет жакка чыкканда Манасты кыйын чабуулчу катары Кыргызстан баары билет, дүйнө жүзү билет. Ушул белекке татыктуу жигит. Өсөр атанын оолдары бири-бирибизин мына моминтип, даңазалап, даңктап, аманга атыларды жер таанысын деп даңазалап даңктайт. Бегалиевтердин үй бүлөсүнүн атынан мына ушундай тулпарды мингизип олтурат. Манас, эки ооз сөз кайтылуу, ырастык айтып кой. Колчага коюңуздар, Манаска берейт микрофонду. Assalamu alaikum, Талас эли. Өткөндө көчмөндөргө келип эле аябай ыраазы болуп кеткенбиз Талас элине. Аябай меймандосу экен. Талас байкебиз Алла ыраазы болсун. Ушу эки элдин ынтымагын бириктирип атат. Ушу жакшы нерселер өнүгүп атат. Ушу буйруса биз дагы жакшы тосо алайлы сиздерди. Ушундай жакшы нерселер уланып, жакшылыктарды көрүшүп, ынтымакта болуп жүрө берели. Рахмат чоң. Бара келди, чоң рахмат, бар бол. Кыргыздын туусун ушундай ынтымактын байрагын көтөрсөк, мындай жол Кудай буйрса али алдыда.